Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Бүткүл алам жараткан, сиз менен бизге рызкы берген Аллах Таалага чексиз даңк мактоолор болсун. Жана пайгамбарлардын акыркысы, мырзасы, төрөсү болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салават дуалар болсун. Урматтуу туугандар, ыйык болгон Рамазан айы баарыңыздарга куттуу болсун. Туткан орозолоруңуздарды, кылган ибадаттарды, каалоо тилектерди Аллах Таала кабыл кылган болсун. Бүгүн кеч мен Тоз Ачарга конокко чакырам. Ой, меними? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Оз Ачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Бүгүнкү темабыз ихлас тууралуу болмокчу. Бисмиллахиррахманиррахим. Ихлас бул сөздүктө мааниси уламалар айтышат. Таркуррия фиттаат. Ибадатта Кудай Таала сыйынууда бир эл көрсүн, кожо көрсүн дегенди таштоо бул ихлас болуп эсептелет. Бул ихлас адамдын эң зарыл болгон, эң керектүү болгон, амалдары кабыл болуш үчүн эң зарыл болгон сыпаттардын бири экен. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бир канча жерлерде баян кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир канча хадистеринде баян кылат. Мына ушул тууралуу иншалла бир аз токтолобуз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Астагфируллах وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Sadaqallahul azim. Bayina сүрөсүндө Аллах Таала айтат: буйрук кылынды таза динди бекем кармоодо Аллах үчүн, калыс Аллах үчүн ибадат кылууга буйрук кылынды дейт. Жалпы мусулмандарга мына ушул ибадаттарда, моюн сунууда, сыйынууда бир гана Аллах үчүн, Аллахка гана сыйынууга биз баарыбыз буйрулганбыз. Башка аятта Аллах Таала айтат: Астагфируллах, "Кулиллаха а'буду мухлисан лаху дини." Динимде бир гана Аллахка берилип ибадат кылам деп айткын Мухаммад деп Аллах Таала буйруп атат. Мен өзүм динимде бир гана өзүң үчүн ибадат кылам деп айткын деп Аллах Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга буйруп атат. Демек, ар бирибиз ибадат кылууда, Кудай Таалага сыйынууда ихлас менен Кудай үчүн ибадат кылсак, мына ушул биздин чыныгы ихлас болуп эсептелет. Таркурия фиттаат деп уламалар айтып кеткендей, ибадаттарда Кудай үчүн бир калыс ихлас менен ибадат кылуу мына ушул ихлас болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Иннамал а'малу бинният." Албетте амалдар ниетке жараша болот дейт. Мына ушул хадис бардык нерсени, бардык ибадаттардын бардык түрүн өз ичине камтып келет. Башкача айтканда, бардык ибадаттарды биз ким үчүн кылсак, ошол үчүн болот. Аллах үчүн ихлас менен кылсак, мына ушул кылган ибадатыбыз Аллах Тааланын алдында кабыл болуп, эсепсиз кылып сооптор көбөйтүлүп берет. Ушул ихлас себептен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде: "Ма кала абдун ла илаха иллаллах катту мухлисан илля футихат лаху абвабус сама." Кимде-ким ихлас менен чын жүрөктөн Аллах үчүн ла илаха иллаллах келмесин айткан болсо, анда ал адам үчүн асман эшиктери ачылат дейт. Ла илаха иллаллах тилге жеңил. Мына ушул келмени дагы Аллах үчүн кимде-ким чын дилден ихлас менен айткан болсо, Аллах Таала мына ушул адам айткандыгы үчүн асман эшиктерин ачат. Башкача айтканда, дуалары кабыл болот, ибадаттарын кабыл кылат, Аллах рахматын жаадырат дейт. Башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат:
Salatul rajuli fil cemaati tuda'afu ala salatihi fi beytihi ve fi suqihi 25 ضعفan. Bir adamdın cemaat менен окуган намазы жалгыз үйдө окуганга караганда же базарда окуганга караганда 25 эсе көбөйтүлүп берилет. Эгерде кимде-ким жакшылап даарат алса дейт. Жакшылап даарат алып намазга чыкса, ниети тек намаз үчүн, Аллах үчүн, башка эч кандай ою жок, башка ниети жок. Калыс Аллах үчүн чыккан болсо, Аллах Таала ар бир таштаган кадам үчүн бирден даражасын көтөрүп, күнөөсүн кечирип турат дейт. Жана ошол намазда турган болсо, намаздан чыкканга чейин периштелердин бардыгы ал адамга дуа кылат. Аллахумма архамху, Аллахумма салли алейх, Аллахым ага мээримдүүлүгүң төк, ага рахматын кыл деп периштелер мына ушул адамга эмне кылып турат? Дуа кылып, калоо тилек айтып турат. Демек, ар бир кылган ишибизде эгерде Аллах үчүн дей турган болсок, Аллах Таала мына ушундай соопторду берет. Башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен сама Рамазана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Кимде-ким мына ыйык болгон Рамазан айында турабыз. Кимде-ким Рамазан айында орозо туткан болсо, ошол ишенүү менен орозону тутууда, калыс Аллах үчүн соопторду үмүт кылуу менен орозо туткан болсо, анда өткөн бардык күнөөлөр кечирилет. Аллах өткөн бардык күнөөсүн кечирет, эгерде ихлас менен, ишенүү менен, жаман көрбөстөн парз экендигине, ушундай соопту үмүт кылуу менен орозону туткан болсо Рамазан айынын, анда Аллах Таала өткөн бардык күнөөнүн кечирет дейт. Башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кама Рамазана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Кимде-ким Рамазан айында намаз окуса, башкача айтканда таравих намазын окуса, ошол ихлас менен окуса, соопту үмүт кылып окуса, жаман көрбөстөн ишенүү менен окуй турган болсо, Аллах өткөн бардык күнөөнүн кечирет дейт. Демек, ар бир кылган ишибизде Аллах үчүн деп ихлас менен кылсак, Аллах Таала ошол кылган амалдарыбызды кабыл кылып, соопторун дагы бир канча даражада Аллах Таала көбөйтүп берет. Бир окуя айтып берейин. Бир адам болот экен, ихластуу, калыс ушундай бир ибадаткөй адам болот экен. Айылдын бир четинде жашайт экен. Өзүнчө бир сыйынып, ибадат кылып, намазын окуп жүрсө, айылдагы адамдар айтат: сен айылдын четинде ибадат кылып, Кудайга сыйынып жүрөсүң. Ал эми айылдагы адамдар болсо бир бакка сыйынып кетти. Сен ибадат кылып, сыйынып жүргөндөн көрө барып ошол адамдарды тыйбайсыңбы? Адамдар бакка сыйынып кетти. Десе, бул ихластуу адам балтасын алып, ошол бакты түп тамыры менен кыйып салууга аттанып баратат. Жолдо бир чоң адамдын кейпин кийген шайтан жолугат. Айтат: "Кайда баратасың?" деп ихластуу адам сураса, ихластуу адам айтат: "Адамдар бакка сыйынып бараттыр. Ошол бакты түп тамыр менен кыйып салууга баратам" дейт. Чоң адамдын кейпин кийген шайтан колунан балтаны жулуп алууга аракет кылат, бирок такыр күчү жетпей коет. Аргасыз аны алдоого өтөт. Айтат: "Сен ал бакты барып кыйба, артка кайт. Эгерде артка кайтсаң, күндө эртең менен турсаң, жастыгыңдын астынан бир алтын табасың" деп алдайт. Бул адам алданат шайтанга. Алданып үйүнө кайтат. Күндө эртең менен турса, жастыгынын алдында бирден алтын турган болот. Экинчи күнү караса турат, үчүнчү күнү караса турат, төртүнчү күнү барып караса, алтын жок болот. Алданып калганын сезген бул ихластуу адам кайра балтасын алып, бакты кыюуга жөнөйт. Жолдо ачууланып баратса, арык адамдын кейпин кийген шайтан жолугат. Айтат: "Кайда баратасың?" десе, ихластуу адам: "Бакты кыйып салууга баратам" дейт. Анда колундагы балтаны оңой эле, жеңил эле жулуп алат. Бул адам таң калып: "Менин колумдан оңой эле алып алдың го, жеңил эле тартып алдың го. Эмне болду?" десе, шайтан айткан экен: "Эгер сен биринчи баратканыңда Аллах үчүн ачууланып бараткасың. Сенин оюң Аллах үчүн болчу. Максатың, ачууланганың Аллах үчүн болчу. Ошон үчүн Аллах Таала сага күч кубат берген. Ал эми азы баратканыңда сен мага алданып калганың үчүн, акча үчүн, байлык үчүн ачууланып бараттың. Аллах Таала сага күч кубат берген жок, мага күч кубат берди." Ошондуктан, урматтуу туугандар,
ихлас менен калыс Аллах үчүн кылган болсок, Аллах Таала бардык иштерибизге береке берет. Ар бир ишибизге Кудай Таала кабыл кылып, соолуктарын дагы эсепсиз кылып көбөйтүп берет. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят болгон хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 түрдө адамды, башкача айтканда 3 адамды bir кабар берип мындай дейт. Bir 3 адам жолдо баратышат. Баратса капысынан асмандан жаан жаап, бул адамдар тоодогу бир үңкүргө жашынып, үңкүргө кирип кетишет. Экөө үңкүрдө турганда үңкүрдүн эшиги жабылып калат, таш менен жабылып калат. Үчөө кеңешет, келгиле, Аллах үчүн бир кылган жакшы иштерибиз болсо, мына ушул иштерибизди ортого коелу дагы Аллахтан суранайлы. Аллах бизди мына ушул кыйынчылыктан куткарсын деп өздөрүнчө кеңешет. Биринчиси айтат: Аллахума инни кана ли абавани шейхани кабирани. Аллахым, менин карып калган эки чоң ата-энем бар болчу. Ата-энем бар болчу. Алар карып калган болчу. Мына ушул ата-энемди күндө кечинде жумуштан келгенде аларга бир сүт берип тоюндурчумун. Биринчи ата-энеме берчүмүн, андан кийин бала чакама, аялыма берчүмүн. Күндө мына ушундай абал менде кайталанчу. Күндөрдүн биринде келсем, ата-энем уктап жатыптыр. Ата-энемди тынчсыздандырбайын деп, уйкудан ойготпойун деп, балдарыма эч кимге бербестен ата-энем ойгонгочо күтүп турдум. Ошентип ата-энем таң атып кетти. Таң атканга чейин ата-энемдин алдына турдум. Эгерде мына ушул кылган ишим Аллах өзүң үчүн болсо, анда менин амалымды эгерде кабыл кылсаң, бизди мына ушул кыйынчылыктан куткара көргөн. Мына ушул кылган ишимди ортого салып сурап коюп сураймын дейт. Аллах Таала бул кылган ишин кабыл кылган экен, таш бир аз жылат. Бирок адам чыгып кете турган абал эмес. Анда экинчи адам айтат: Аллахума ин кунта та'лама анни ухиббу имраатан мин банати амми. Аллахым, мен өзүмдүн бир байкемдин кызы бар болчу. Бир тууганымдын кызы бар болчу. Ошол кызын аябай жакшы көрчүмүн. Ушунчалык катуу жакшы көргөндүктөн ага бир сына кылууга аракет кылдым. Алдадым, алтын бердим, байлык бердим. Ошентип акыры жетип, эми зына кылайын деген абал болгондо, Аллахтан коркпойсуңбу дегенде, мүмкүнчүлүгүң болуп туруп, Аллах өзүңдөн коркуп, өзүң үчүн мына ушул кылган ишимди токтоттум. Зынаны токтоттум. Зынага барган жокмун, өзүң үчүн кылдым ушуну. Эгерде ушул кылган ишимди Аллахым кабыл кылган болсоң, анда бизди мына ушул кыйынчылыктан куткара көргүн деп экинчи адам суранат. Аллах Таала бул адамдын дагы кылган ишин кабыл кылыптыр, дагы бир аз жылат. Бирок адам чыгып кете турган абал эмес. Үчүнчү адам айтат: Аллахума ин кунта та'лама анни истажарту ажиран мин фарқи мин зуратин. Мен, Аллахым, бир адамды бир жумуш кылдыруу үчүн ижарага алдым. Ал жумушун кылды. Бирок акчасын албастан кетип калды. Ошол акчасын мен көбөйтүп, мал кылып, бир канча көп кылып көбөйтүп берип койдум. Бир канча убакыттан кийин келди, менин акымды бер деп акысын талап кылганда, мен кородогу малды көрсөтүп, мына ушул мал сеники дедим. Ал адам айтты: мен не шылыңды отасыңбы? Мен акым мынча эмес. Бир аз гана дегенде, жок, сен акыңды мен кыянат кылбастан көбөйтүп койдум, алып кете бер дедим. Анда ал адам ошол кородогу малды айдап кетти. Эгерде мына ушул кылган ишим Аллахым өзүң ыраазычылык үчүн кылган болсом, ихлас менен өзүң үчүн кылган болсом, анда менин амалымды кабыл кыл, мына ушул бизди кыйынчылыктан куткара көр деди. Аллах Таала бул адамдын дагы кылган амалын кабыл кылып, таш дагы жылады. Ошентип адамдар үчөө кутулуп кеткен экен. Демек, урматтуу туугандар, ар бир кылынган ишибиз эгерде калыс Аллах үчүн болгон болсо, Аллах Таала кабыл кылат жана эсепсиз кылып көбөйтүп берет. Эгерде кичинекей курманы Аллах үчүн кылсам, садака кылган болсок, Аллах Таала мына ушул кылган ишибизди кабыл кылган болсо, анда Аллах Таала Ухуд тоосундай соопту көбөйтүп берет. Эгерде тескерисинче Ухуд тоосундай чоң жакшылык иш кылган болсок,
бирок кожо көрсүн үчүн, эл көрсүн үчүн кылган болсок, Аллах үчүн кылбай турган болсок, анда курманын даны эгинчелик дагы сооп болбойт. Ошондуктан ар бир кылган амалыбызда бизге ихлас абдан зарыл экен. Рамазан айы башка айлардын султаны. Анткени бул айда эң ыйык болгон, Аллахтын каламы болгон Куран түшкөн. Аллах Таала Куран-ы Каримде баян кылат: "Estağfirullah. Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an." Рамазан айы бул айда Куран түшүрүлгөн. Куран түшүрүлгөндүгү үчүн бул ай башка айлардын султаны болуп калды. Бул ай Курандын айы. Уламалардын бардыгы ушу Рамазан айы келгенде бардык өзүнүн амалдарын токтотуп, жазып аткан китептерин токтотуп, бардыгын токтотуп, бардыгы Куранга киришчү. Бардыгы Куран окушчу. Анткени бул ай Куран айы. Рамазан айынын башка айлардан дагы өзгөчөлүгү, бул айда Кадыр кечеси бар. Кадыр кечеси. Аллах Таала Куран-ы Каримде "Estağfirullah. Leylatul Qadri hayrun min alfi shahr." Кадыр кечеси 1000 айдан артык дейт. 1000 айдан артык болгон Кадыр кечеси мына ушул ыйык болгон Рамазан айында. 1000 ай 83 жыл 4 айга барабар. Мынакей, урматтуу туугандар, адам 83 жыл 4 ай жашабай да калышы мүмкүн. Бирок бир күн Кадыр кечесинде ибадат кылган болсо, Кудайга сыйынган болсо, анда 83 жыл 4 ай деген ибадат кылды деген соопталат. Мына ушундай ыйык ай экен. Дагы бул айдын өзгөчөлүгү, бул айда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бейиштин бардык эшиктери ачылат" дейт. Рамазан айында, Рамазан айынын урматы үчүн Аллах Таала бейиштин бардык эшигин ачып коет. Жана тозоктун бардык эшиктери жабылат. Рамазан айынын урматына Аллах Таала тозоктун бардык эшиктерин жабат. Жана шайтандар кишенделет дейт. Адамга душман болгон, эбегейсиз, дайым азгырып турган шайтан мына ушул ыйык болгон Рамазан айында кишенделет. Бул Рамазан айынын башка айлардан дагы өзгөчөлүгү, аввалуху рахма, алгачкы күндөрү, алгачкы 10 күндөгү бул рахмат айы, мээримдүүлүк айы. Мына ушул Рамазан айы келгенде жалпы момун мусулмандар бири-бирине ушундай бир мээримдүү, рахмат менен, мээримдүү менен жакшы мамиле кылат. Аллах Таала дагы өзүнүн пенделерине бул айларда, бул күндөрдө мээримин төгөт. Мына ушундай мээрим жааган айлар, рахмат жааган айлар. Ва аусатуху магфира, жана ортоңку күндөрү бул кечирим күндөрү. Аллах Таала бардык пенделерин күнөөсүн кечирет, дуаларын кабыл кылат. Ва ахируху итқун минан ниран, жана эң акыркы күндөрү, акыркы 10 күндүк бул тозоктон кутула турган күндөр экен. Пенде тозоктон кутула турган күн. Мына ушундай ыйык болгон айларда турабыз. Аллах Таала баарыбыздын кылган ибадаттарыбызды, кылган дуа тилектерибизди кабыл кылган болсун. Баарыбыздын Кудай Таала күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Амин. Дагы бул айдын өзгөчөлүгү, жакшылыктарды Аллах Таала көбөйтүп берет. Башкача айтканда, мусулмандын сезону, мусулмандардын сезону. Bir жакшылыкка Аллах Таала башка Рамазандан башка күндөрү 10 барабар кылып көбөйткөн берген болсо, ал эми мына ушул Рамазан айында Аллах Таала bir жакшылыкты 10 барабардан 700 барабарга чейин көбөйтүп берет. Жана өзгөчөлүк, бул Рамазан айында Аллах бизге парз кылган орозо бар. Бул Аллах Таала айтат хадис кудсиде: "Пендемдин бардык кылган иши, амалы өзү үчүн. Намаз окуса өзү үчүн, ажыга барса өзү үчүн, кайыр садака кылса өзү үчүн, бирок орозо мен үчүн" дейт. Орозо мен үчүн. Орозону тутканда өзүн тамактан, ичимдиктен, кумардан тосот. Ким үчүн? Аллах үчүн тосот. Мына ушул орозо мен үчүн, жана анын соолун мен өзүм берем дейт. Бул орозо пенде менен Аллахтын ортосундагы сыр. Пенде билет,
Аллах билет. Башка эч ким билбейт. Ошон үчүн Аллах Таала мына ушул орозону өзүнө тандап алды. Өзүнө хас кылып алды. Мына ушул туткан орозону Аллах Таала мен үчүн анын соолун мен өзүм берем дейт. Мына ушундай Аллах Таала бизге парз кылган орозо бар экен. Жана бул ай такыбалыктын айы. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфирулlah, кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun." Силерден өткөн үммөттөргө парз кылынган сыяктуу силерге дагы орозо кармоо парз кылынды. Милдет кылынды. La'allakum tattaqun, балким такыба болосуңар дейт. Демек, орозодон максат такыбалык. Орозодон максат такыбалык экен. Кудай Таала туткан орозолу себептүү Аллах Таала бизге эң мусулманга зарыл болгон такыбалык сыфаты келет экен. Бул ай башка айлардан өзгөчөлөнүп, бул ай сабырдуулуктун айы. Бул айда сабырдуулук бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгерде кайсы бир адам бири-биринен бир урушуп калса, же бир жаман сөз айткан болсо, анда ал менен ачышпагын, айткын: "Энни саимун", мен орозомун, мен орозадармын деп айткын дейт. Аллах Таала сабыр кылгандардын эсебин эсепсиз кылып көбөйтүп берет. Эсепсиз кылып көбөйтүп берет. Мына ушул Рамазан айында мынакей барыбыз таравих намаздарды окуп атабыз, канчалаган Кур'ан катымдары кылып атабыз. Сабыр кылуу бар. Мунун баарына сабыр менен туруу керек. Сабыр болгон үчүн, сабыр кылгандыгыбыз үчүн мына ушул ибадаттарды кылып атабыз. Аллах Таала биз ибадаттарда ибадат кылып сабыр кылуу бар. Аллах Таала кайтарган нерседен кайтып, тыйылып сабыр кылуу бар. Жана мусибат, кыйынчылыктарга ошолго чыдап сабыр кылуу бар. Мына ушул биз Рамазан айында ибадаттарды кылып, Кур'ан окуп, таравих намаздарды окуп, Аллах Таала бизге буйруган тааттарды, ибадаттарды кылып, сабыр кылып атабыз. Аллах Таала мына ушул кылган сабырыбызды эсепсиз кылып көбөйтүп берет. Мына ушул Рамазан айы сабырдуулуктун айы экен. Дагы башка айлардан айырмаланып, бул ай адамдын кумарын, шафкатын тарбиялоо, басынтуу, токтотуу ай экен. Адам ач калганда, ушундай сууга муктаж болгондо башка кумарын токтотот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгерде силер күнөө кылуудан бир коркуп аткаңар болсо, коркуп атсаңар, анда силер орозо туткула. Үйлөнгүлө болбосо орозо туткула дейт. Бул ай башка айлардан дагы өзгөчөлөнүп, Аллах Таала бизге берген неамат, жакшылыктардын акыйкатын сезүү ай экен. Башкача айтканда, ач кадырын ток билбейт дейт. Биз өзүбүз ачка калганда, алсыздардын, ачка калгандардын, кедей кембагалдардын абалын билет экенбиз. Өзүбүз качан ач болгондо, алардын абалын билебиз. Ошондо бизге берип аткан Аллах Таала неаматтардын, суу неаматын, тамак неаматын, мөмө жемиш неаматын, жакшылыктардын бардыгын өзүбүз ачка калганда кадырын билебиз. Болбосо ток калганда шарылдаган суунун кадырын билбейбиз. Бизге Аллах берип аткан тамак аштын кадырын билбейбиз. Өзүбүз качан ач болгондо, мына ошондо Аллах бизге берген неамат, жакшылыктардын кадырын билет экенбиз. Демек, орозодон максат кедей кембагалдардын, алсыздардын абалын түшүнүү экен. Жана башка айлардан өзгөчөлөнүп, бул айда адамдын руханий тараптан жана жисми, дине тараптан көптөгөн пайдалар бар экен орозонун. Адам суу аркылуу эле жылына канчалаган уулуу заттар кирет экен. Мына ушул уулуу зат ачка калуу менен, ач болуу менен инсандын денесинен чыгып кетет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: адамдын Аллахка касам, Мухаммадтын колунда, жаны колунда болгон затка касам, адамдын чыккан оозундагы жагымсыз жит орозо себептүү Аллахтын алдында мистен дагы жыпар жуттуу болот дейт. Демек, ушул орозо себептүү биздин денебизден канчалаган бир уулуу заттар денебизден чыгып кетет экен.
Аллах Таала баарыбызды мына ушул ыйык болгон Рамазан айында туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбызды, каалоо тилектерибизди Кудай Таала кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Болса, бүгүн кеч мен сизди озачарга конокко чакырам. Ой, мени? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Ох, чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74.